Саламатсыздарбы, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Баткенде муңайды кайра иштеткен завод 31 августта ишке берилет. Баткенде күнүнө 500 тонна муңайды кайра иштеткен завод 31 августта ишке берилет. Бул тууралуу облустук өкүлчүлүктөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, Көктал айылында курулуп жаткан заводко Баткендин башчысы Айбек Шаменов барган. Ишкана пайдаланууга берилсе бензиндин АИ-92, АИ-95 түрү дизелдик отун, битум, газ жана башка майлар чыгарылат. Заводко чийки зат бүргөндүдөн ташылып кубаттуулугу күнүнө 500 тоннаны түзөт деп айтылат маалыматта. Заводдо 200 муңайды жер астынан казып алууда 250 жумуш орду түзүлөт. Жалпы $90 миллион инвестиция салынууда. Урматтуу Россиядагы, Москвадагы мекендештер, сиздерге өз кызматыбызды сунуштайбыз. Эгерде сизге Москва шаарында медициналык книжка, регистрацияга тургузуу, ИНН СНИЛС бардык Россиянын аймагы боюнча жасоо убактысы 5 саат, СНИЛС 2 саат, трудовой договор, ОМС больницага учетко туруу 1 күндө, зеленый карта Сахаровадан Москва ичи 2 күн, 3 айлык регистрация 5 күндө даярдоо, базадан текшерүү 6 саат. Биз менен байланыш +7 997 388 36 32, WhatsApp +996 556 80 90 52. Аталган номерлерди сактап алып, биздин кызматты колдонуңуздар. Ылдам жана бат. Орокто айыл чарба жерин сөөк коюу үчүн сатып жүргөн киши кармалды. Орок айылында айыл чарба жерин көрүстөн кылып сөөк коюу үчүн сатууга аракет кылган делип жергиликтүү тургун кармалды. ИИМдин маалыматына караганда 68 жаштагы тургун Төмөнкү Орок айылынын тоо бетинде жайгашкан айыл чарба жерин эч кандай уруксат кагаздары жок эле көрүстөн кылып ачып алган. Ал маркумду көмүүгө жай бөлүп берем деп 40 000 сом алып жаткан жерден кармалган. Алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүүдө. Жазгы дем жана биримдик Бишкекте жаз дем 2025 жарышы өттү. Бул күнү Бишкек чыныгы энергияга толуп турду. 13 апрель күнү Борбор калаадагы жаздын эң шыктандыруучу жаз дем 2025 жөөгүлүктөр жарышы болуп өттү. Салтка айланган бул жарышта 3800дөн ашуун катышуучусу стартка чыгып, белгиленген аралыктарды багындыруу менен кайталангыс жаркын эмоцияларга ээ болушкан. Шаарды шаңга бөлөгөн бул жөөгүлүктөрдүн катарын ар кандай кесиптин ээлери, анын ичинде Кумтөргөн жайынын директору Кубанч Молдубеков дагы толуктаган. Мен 10 чакырым аралыкка чуркадым. Бул жөн гана чуркоо эмес, бул башкача ритм, башкача дем менен коштолгон өзгөчө атмосфера болду. Чынында трассада укмуштуудай маанай өкүм сүрдү. Жылмаюулар көрүүчүлөрдүн колдоосу, музыка жана санаалаш адамдар менен бир катарда чуркоо өзгөчө энергия берет экен. Артта калган ар бир чакырым жаңы бийиктиктерге карай жаңы кадам, жаңы дем сыяктуу сезилип жатты. Ал эми финиште муну дагы бир жолу сөз кайталаш керек экен, түшүнөсүң. Жаз деми бул ички эргүү, алдыга карай умтулуу жана командалык духка ишенгендердин дүйнөсү экен. Дал ушундай баалуулуктарды Кумтөрдүн ар бир кызматкери чын дили менен бөлүшөрүнө ишенем, деди Кубанч Молдубеков. УКМК парламенттин вице-спикери Нурбек Сыдыгалиевди чакырып сүйлөштү. Улуттук коопсуздук кызматы парламенттин вице-спикери Нурбек Сыдыгалиевди чакырып сүйлөштү. Бул тууралуу Атайын кызматтын маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык, Сыдыгалиев буга чейин Жогорку Кеңештеги Мегаком компаниясынын мурдагы жетекчиси Акылбек Жамангуловдун иши токтотулганда прокуратура тарабынан коррупцияга жол берилгенин билдирген. Вице-спикер мурдагы башкы прокурор Курманкул Зулушев менен Мегакомдун мурдагы жетекчисинин катышуусунда жүргүзүлгөн иликтөө андай эмес экенин көрсөткөн. Сыдыгалиев өзү да айткандарын тастыктай турган фактылар жок экенин мойнуна алган. УКМК Сыдыгалиевдин айткандары чындыкка дал келбей турганын жана чагымчыл мүнөзгө экенин билдирип, бул өлкөдө коомдук саясий кырдаалдын курчушун шарттап элдин бийликке болгон ишенимин жоготушу мүмкүн экенин белгилеген. Атайын кызмат парламент төрагасынын орун басары мындан кийин эл алдында такталбаган билдирүүлөргө жол бербөөгө чакырган. Бишкектеги мектепте окуучу кыздын каза болушу боюнча иш козголду. Номер 31 мектептеги кыздын өлүмү боюнча кылмыш иши козголуп, окуучулар менен мугалимдер суралып жатканын Ички иштер министринин орун басары Октябрь Умурманбетов парламенттин жыйынында билдирген. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин байкабастыктан адамдын ден соолугуна оор залал келтирүү же өлүмгө алып келүү беренеси менен иш козголду. Бүгүнкү күндө соттук медициналык, соттук биологиялык жана башка экспертизалар дайындалды.
Көбү катар мектеп окуучулары, мугалимдер суралып жатат. Экспертизалар аяктагандан кийин толук маалымат беребиз, деди Урманбетов. Билим берүү министри Долдур Гулгендирбаева тергөөдө мугалимдердин, директордун күнөөсү далилденсе жоопкерчиликке тартылышаарын айтты. Эске салсак, 15 апрелде номер 31 мектептин 7 класснын окуучусу каза болуп калган. Кызды классташы чаап жиберген айтылууда. Министрлик ооруканаларды Бишкектин четине чыгарууну сунуштоодо. Эскиздер. Саламаттык сактоо министрлиги негизги ооруканаларды Бишкектин сыртына көчүрүүнү сунуштап жатат. Эскиздер Спутник агенттигине саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев көрсөттү. Жаңы медициналык шаарчаны Борбор калаанын түштүк-чыгышындагы Каражагач айылына жакын жердеги 106 гектар жерге куруу пландаштырылууда. Ал жерге улуттук госпиталды, республикалык жугуштуу оорулар ооруканасын, улуттук кардиология борборун, кургагучка каршы күрөшүү борборун, айрым төрөт үйлөрүн, психиатрия, наркология борборун жана башка медициналык мекемелерди жайгаштыруу көздөлүүдө. Саламаттык сактоо министрлиги бул ооруканалардын баары реконструкцияланышы керектигин жана бүгүнкү дүйнөлүк стандарттарга жооп бербей калганын белгиледи. Министрликтин аргументтери Бишкектин борборунда орун чектелүү, чоң жер тилкесин табуу кыйын, эски имараттарды оңдогондон көрө чет жака куруу арзаныраак. Шаардын четине тик учак үчүн аянтча кенен өтмөктөрү бар, заманбап оорукананы уюштуруу жеңил, шаардын четине тынчыраак, аба таза, стресс аз. Бул бейтаптардын сакайып кетишине оң таасирин тийгизет. Ошондой эле санитардык аянтчаларды жана изоляция талаптарын сактоого жеңил. Жол тыгындары жана коммуналдык басым азаят. Бошогон жерлерге парктарды, мектептерди курууга болот. Ошол эле учурда саламаттык сактоо министрлиги айрым ооруканалар шаардын ичинде калышы керектигин белгилейт. Буга тез жардам станциялары, төрөт үйлөрү, балдар ооруканалары, поликлиникалар жана башкалар кирет. Эч кандай уколсуз жана проколсуз гайморитти дарыласа болот экенин билет белеңиз. Бална ден соолуктуу чоңдоо борборунда мурунду тешпей эле, укол сайбай эле от процедурасынын жардамы менен гайморитти 10 күнүн ичинде дарылап беребиз. Акысыз консультация алуу үчүн экрандагы номерлерге байланышыңыздар. Биздин дарек Ош жана Жалал Абад шаарында. Президенттик администрация Капитал банк боюнча билдирүү таратты. Президенттин администрациясы маалымат кызматы Борбордук Азиянын Капитал банкы санкцияларды айланып өтүүгө жана эл аралык санкцияга алынган адамдар менен байланыштууга тиешеси бар деген айрым чет өлкөлүк жана анонимдүү интернет булактарында тарап жаткан маалыматтар боюнча билдирүү таратты. Маалыматта айтылгандай, аталган банктын Илан Шор жана ошондой эле санкциялар астындагы банктар же структуралар менен байланышы бар деген маалыматтар чындыкка дал келбейт. Улар астоолор негизсиз, эч кандай фактылар менен тастыкталбайт жана Кыргызстандын каржы системасын дискредитациялоого багытталган. Борбор Азиянын Капитал банк АКСын түзүүнүн негизги максаттарынын бири болуп, трансчек аралык рубльдик операцияларга мамлекеттик толук көзөмөлдү орнотуу. Ошондой эле өлкөнүн каржы институттарын санкциялык режимдерди айланып өтүү үчүн колдонууга жол бербөө экендигин баса белгилейбиз деп айтылат маалыматта. Борбор Азиянын Капитал банкы мамлекеттик банк болуп саналат. Анын акцияларын 100% финансы министрлигине таандык. Талас районундагы айылдан жүн иштетүүчү цех ачылды. Талас районунун Көк Кашат айылындагы жүн иштетүүчү жаңы цех ачылды. Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги билдирди. Маалымат калайгы өндүрүштүк объектин куруу үчүн 10 миллион сом жумшалган. Ишкана толук кандуу ишке кирсе, өндүрүштүк кубаттуулугу суткасына 10 тонна жүндү кайра иштетүүгө жөндөмдүү болот. Ошондой эле айыл тургундары үчүн жумуш орундары түзүлөт. Мэрия Бишкектеги 8 көчө качан оңдолуп бүтөөрүн айтты. Мэрия Бишкектеги 8 көчөнү оңдоп түзөө иштери болжол менен качан бүтөөрүн кабарлады. Реконструкция иштери марттын аягында башталган, бирок баарында эмес. Оңдолуп жаткан жана оңдоло турган көчөлөрдүн тизмеси Шабдан Батыр көчөсүнүн Курманжан Даткандан Лермонтовага чейин бөлүгү 1,7 чакырым 23 апрелде жасалып баштап, 10-июнда аяктайт. Ахунбаев көчөсүнүн 7 апрелден Жукоев Будовкинге чейинки бөлүгү 1,7 чакырым 23-июндан 25 сентябрга чейин. Жибек жолу проспектисинин Курманжан Даткадан Лермонтовага чейинки бөлүгү 1,8 чакырым 23 марттан 6 июнга чейин. Жаш гвардия бульварынын Жибек жолунан Бөкөнбаевке чейин бөлүгү 1,9 чакырым 23 марттан 26 июлга чейин. Лев Толстой көчөсүнүн Ибраимовдон Галага Киевге чейинки бөлүгү 3,34 чакырым 1 майдан 31 августка чейин. Москва көчөсүнүн Жаш гвардиядан Фучке чейинки бөлүгү 1 чакырым 20 майдан 3 июлга чейин.
Медеров көчөсүнүн Панфиловдон 7 апрелге чейинки бөлүгү 2,5 чакырым, 25 марттан 31 майга чейин, Курманжан Датка көчөсүнүн Жибек жолунан Чүй проспектисине чейинки бөлүгү 1,5 чакырым, 2 августтан 31 октябрга чейин. Эскерте кетсек, 20 апрелден тарта мэрия Чүй проспектисинен Салиева көчөсүнө чейинки бөлүгүндө жылуулук тармактарын оңдойт. Мындан улам автоунаа үчүн кыймыл чектелет. Министр ооруканаларды Бишкектин четине көчүрүү долбоору президенттин көзөмөлүндө. Негизги ооруканаларды Бишкектин четине көчүрүү долбоору президенттин көзөмөлүндө экенин Саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев билдирген. Ал белгилегенде стационардык кызматты модернизациялоо идеясы 2-3 жыл мурун Садыр Жапаров тарабынан көтөрүлүп, аны ишке ашырууга эми убакыт келип жетти. Бул үчүн Көк-Жара айылынан чоң аянт бөлүнгөн. Учурда эң ири медициналык борбор Москва жана Лагвиненко көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Анда 1200 орундуу улуттук госпиталь, 450 орундуу улуттук кардиология борбору, жүрөк хирургиясы жана трансплантациялоо улуттук борбору жайгашкан. Андан жогорураак жакта башка медициналык уюмдар бар. Лев Толстойдун артында инфекциялык оорукана иштеп жатат. Бул жерлерге тыгынсыз жетүүгө болобу? Албетте мүмкүн эмес. Бейтаптарды ооруканага шаардын борборунда же чет жакасында жайгашканы кызыктырбайт. Эң негизгиси тыгындан калбай тезирээк жетүүнү көздөшөт, деген министр. Кыргызстанда алтын куймасынын баасы өстү. 17 апрелге карата Улуттук банктын маалыматына ылайык, алтын куймасынын 1 унциясын кайра сатып алуу баасы 293.183 сомго чыкты. Ал эми алтын куйманын унциясын 31 грамм Улуттук банк 297.580 сомдон сатууда. БШК Султанбай Жигитовдун билдирүүсүнө жооп берди. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы Султанбай Жигитовдун социалдык тармак аркылуу жасаган билдирүүсүнө жооп берди. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, кайрылууда айтылган сотко чейинки териштирүүнү жүргүзүү ыйгарым укугу Борбордук шайлоо комиссиясынын функционалдык милдеттерине кирбейт. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссия жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 1-беренесине ылайык, Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстанда шайлоолорду жана референдумдарды даярдоону жана өткөрүүнү камсыз кылуучу жана шайлоо комиссияларынын тутумуна башчылык кылуучу туруктуу иштеген мамлекеттик бийликтин көз карандысыз органы болуп саналат. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленгендей иерархиясы боюнча конституциялык мыйзам кодекстен жогору турат. Борбордук шайлоо комиссиясынын өзүнүн ишмердүүлүгүн биринчи кезекте шайлоо маселелери жөнүндө мыйзамдарга таянып алып барат. Борбордук шайлоо комиссиясы Султанбай Жигитовдун социалдык тармак аркылуу депутаттык мандаты боюнча билдирүүсүнүн негизсиз экендигин, ошону менен катар мыйзамдарды бурмалоо менен коомчулукту адаштыруу жана чыгымчыл аракеттерге барбоого чакырат деп айтылат маалыматта. Султанбай Жигитов аны мандаттан ажыратуу тууралуу БШКнын чечимине байланыштуу сотко чейинки териштирүү жүргүзүү үчүн 8 апрелде Бош шайкомго арыз берген. Ага жооп болбогондуктан 14 апрелде дагы бир арыз калтырган. БШКга ошол эле күнү жооп берип, Бош шайкомдун аны мандаттан ажыраткан чечимине каршы сотко кайрылса болорун билдирген. Султанбай Жигитов сотко берерден мурун административдик процессуалдык кодекс боюнча сотко чейинки териштирүү болушу керектигин айтып жатат.